Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Кайрадан сиздер менен Нур Медиа каналы. Мына бүгүн бизде өтө бир өзгөчө күн болуп турат. Анткени Жусуп Баласан атындагы диний агартуу борборуна дүйнөнүн эки жолку чемпиону Жоламан Шаршамбеков агабыз, балбаныбыз келип отурат. Мына бүгүн сиз ушул борбор менен таанышып, зыярат кылып келдиңиз. Эми ушул кандай таасирлерди алдыңыз, кандай пайдалар болду, ошол туурасында айта кетсеңиз эң алгач. Бүгүн биз командабыз менен, агайларыбыз менен, жигиттер менен ушу биринчи жолу ушу Жусуп Баласан атында диний агартуу борборуна келип отурабыз. Чындыгында мыкты бийик деңгээлдеги медресе экен. Чындыгында бул жакта кирип, ичин айланып, кыдырып көрдүк. Ушундай зоопарктар бар экен. Ушундай төөлөр жана башка ушундай жаныбарлар жана балдарга ойночу спорт залдары, күрөш залдары, футбольный полялар жана башка ушундай нерселер бар экен. Ушундай балдар Куран окуп, Куран жаттап атканын көрүп атып, аябай сүйүндүм чындыгында. Мен ойлойм дагы бул менен бул жак токтоп калбастан дагы өнүгүп өсөсүңөр деп. Дагы Кыргызстаныбызда ушундай медреселерден дагы буюрса келечекте көп медреселер ачылат деген ойлорубуз бар. Жакшы ниеттерибиз бар. Жана ушу элге кайрылып кетмекмин. Ушундай окуу жайларга ушундай өзүбүздүн жардамыбызды, салымыбызды кошойлу, ар дайым ушундай медреселерди колдоп туралы деген. Кудайым буйрса ушу балдар Кыргызстандын ар кайсы бурчун сүйрөйт деген чоң үмүтүбүз бар. Абдан жакшы, чоң рахмат. Мына жакын арада эле Аллахтын жардамы менен, андан кийин чоң аалымдарыбыздын, устаздарыбыздын дуасынын берекети менен, көптөгөн карылардын дуасынын берекети менен өтө чоң ийгиликтерге жетишип, кыргыз элинин атагын алыска таратып, желегин желбиретип, экинчи ирет дүйнөлүк чемпион болдуңуз. Эми ушул ийгиликтерге жетүүңүздүн эң негизги себепчиси эмнеде деп ойлойсуз? Биринчиден ушу жакында эле чемпионат мирадан жана азиатский игрдан келдик. Ал жактан Кудайга шүгүр ушу ийгиликтүү кайтып келдик. Командабыз менен бардыгыбыз. Мен өзүмдүн агайым Махмудов Хаким Махмудович кичинекей кезден баштап мага ушундай көп насаат айтып, көп жакшы насааттарын өзүн айтып келет. Ар дайым ыймандуу бол, эч качан мен күчтүмүн дебе, жалгыз гана Аллахка таян, бардыгы Аллахтан болот деп. Мен ушуларга чейин мээме куюп келет, чын айтканда. Ошон үчүн мен ар бир беттешке чыгаардын алдында мен билем, эч кандай менде күч кубат жок, күчтүн баары жалгыз гана Аллахта деп билем. Бардыгын Аллахка тапшырам дагы. Мен өзүм себебин кылам. Чын жүрөктөн болгон күчүм менен аракет кылам. Аллах таалам берет. Ошон үчүн Хаким агай айтты, ушундай медресе бар экен. Ал жакка барып, ал жакта карыкелер бар экен, ушундай. Анан Хаким агай баарыбыз ушу балбандардын фамилия аттарын берип, ушу карыкелерге ушундай дуа кылдыртып, ушундай Куран окутуп, ушундай биз үчүн ушунчалык жан дүйнөсү менен дуа кылышыптыр. Ошого мен аябай сүйүндүм бир четинен. Мен ойлойм, ошо дуалардын артынан себепчи болуп, Аллах таалам ушунча бул жерде карыкелер бар, ушунчалык алардын дуасын Аллах таалам ушундай дуасы түз деп ойлойм алардыкы. Албетте ошолор дуасы аркылуу ушу баарыбыздын өзүбүз кылган ушу балдар жигиттер кылган мээнеттери аркылуу Аллах таалам бардыгын карап көрүп ушу берип атат деп ойлойм бизге. Анан ушул баягы беттешип жаткан учурда, күрөшүп жаткан учурда мындай кандайдыр бир сезимдер пайда болду, ошол жерде бир дуанын күчүн байкап дегендей. Албетте байкалат. Ал жакка чыгып баратканда балким өзүбүзгө толкундануу болот. Анан именно ковёрдун үстүнө чыккандан кийин байкайсың, что Аллах таалам мисалы Аллахка таянып койгонсуң. Сен өзүң аракетин кыласың. Ал жакта чындап эле бирок мындай оңой эле утуп коесуң эркелерди кармасаң сенен кичине алсызыраак болот. Ошондо сезесиң да, Аллах таалам мен тарапта, мен астыма, эгер мен тарапта, чындап мен тарапта болсо, мен астыма эч ким туруштук бере албайт деп ойлойм. Өзүм айтам да. Ошон үчүн ушу чындыгында жигиттерге, бул жакта бардык окуучуларга, ушу агайлуу устаттарга, Абдурахим шейх устатыбызга
жана бардык бул жакка кызмат кылып аткан бардыгына терең ыраазычылык чындыгында. Ушундай бизге жеңишибизге бирден бир себептердин бири десем болот. Анан келечекте кандай ой максаттарыңыз бар? Келечекте Кудайым буйрса бул чемпионат мирадан олимпиадага лицензия алдык. Эми Кудайым буйрса бул 2024 келе жаткан олимпиада оюндарына жакшы дайындык менен барып, жакшы Кудайым буйрса ушу Аллахтан суранып, ушу олимпиада оюнунда кыргыз элине алтын алып келебиз деген чоң үмүтүбүз бар, чоң ойлорубуз бар буйрса. Абдан жакшы, чоң рахмат Жоламан ага. Аллах Таалам иштериңизге ийгилик берсин, дагы да албан ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер менен Нур Медиа каналы өттү, андыктан эң акырында биздин каналга катталып коңгуроонду баскан унутпаңыздар.